11 каналы берүүсүн улантат. Жаңылыктар түрмөгү менен Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Премьер-министр башында турган өкмөт мүчөлөрү жана президент дайындаган коргоо иштери боюнча комитети жогорку кеңештин кезексиз жыйынында ант берди. Оппозиция жолун тандаган фракциялар бирикпей өз алдынча ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Өзбекстанда улуттук гвардия жана коргоо министрликтери тынымсыз күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Норвегияда Wimpelcom холдингинин мурдагы жетекчиси Жо Лундер Өзбекстан президентинин кызы Гүлнара Каримова менен коррупциялашкан келишим түзгөн деп кармалды. Ушул жана башка жаңылыктар алдыда. Парламент Темир Сариевдин сунуштаган өкмөт мүчөлөрүнүн курамын колдоду. Премьер-министр башында турган өкмөт мүчөлөрү жана президент дайындаган коргоо иштери боюнча комитетинин башчысы Марат Кенжесариев, УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев бүгүн жогорку кеңештин кезексиз жыйынында ант берди. Жаңы өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземине мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев катышты. Ал өз сөзүндө мындан ары популизм парламенттеги саясий оюндарынын айынан бүтүндөй өлкө мамлекетинин экономикасы чайкалган учурлар болбошу керек. Тез арада Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиясы иштелип чыгышы керек деди. Ал эми оппозиция тууралуу сөзүндө Алмазбек Атамбаев оппозиция керек, бирок алар өлкөнүн туруктуулугу жана демократиялуу болушуна жардам бериши керек деп айта кетти. Өз кезегинде Бирбол фракциянын мүчөсү Акылбек Жапаров оппозиция жолун тандаган фракциялар бирикпейт деп айтып кетти. Анын айтуусунда Бирбол жана Республика Ата журт фракциялары ар бири өз алдынча ишмердүүлүк жүргүзүүнү чечишти. Конституция боюнча оппозициядагы фракцияларга 2 комитет берилет, алар бюджет жана каржы комитети жана укук тартибине байланыштуу комитет. Ошондой эле оппозициялык фракциялардын өкүлүнөн тараганын бир орун басары шайланат. 3 ноябрдан баштап Өзбекстанда улуттук гвардия жана коргоо министрликтери тынымсыз күжүрмөн даярдыкка келтирилди. Өзбекстандагы Озодли күн алгысы билдиргендей, өзгөчө Ташкентте улуттук коргоо органдарынын кызматчылары менен тартип сакчылары тыгыз көзөмөл жүргүзүп турат. Мунун бир себеби өткөн жумада Ташкент облусунда паспорттук режим ишке кирген. Кечки 9-дан кийин документсиз жүргөн адамдар ички иштер бөлүмүнө камалып атат. Башка себеби ушул күндөрү Ташкентте эл аралык инвестиция форуму өтүүдө. Ага 30 мамлекеттин өкүлдөрү катышат. Дагы бир маалыматтар боюнча Ирак, Сирия жана Афганстандык согушчандар Өзбекстанга баш калкалап качып келүүдө. Кантсе чек арада жайгашкан айыл тургундарына Өзбек гвардия аскерлери алдын ала түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Кече Оштун Кара Суу районундагы Кожокелең айылында 2 мектеп окуучусу жана 1 киши каза болду деп өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Окуя Кайнар жеке ишканасынын кең чыгаруучу жеринен орун алды. 6-8 класстын окуучулары жана 1993-жылкы Абдижалил уулу Шарипбек Таштанды шахтадан өз алдынча көмүр казып алып аткан жер үстүнөн топурак басып калды. Иштетүүдөн чыккан кендерде үй бүлө багам деп каза тапкандардын саны аз эмес. 3 кишинин сөйөктөрү туугандарына берилди. Норвегияда Wimpelcom холдингинин мурдагы жетекчиси Жо Лундер камакка алынды. Бул тууралуу норвегиялык телеканалдар айтып чыгышты. Лундер Өзбекстанда коррупциялык келишимдер менен байланышы бар деп шектелүүдө. Жо Лундер 4-октябрда Лондондон Ослого учуп келер менен аба майданында кармалды. Былтыртан бери АКШ менен Нидерланд бийлиги Wimpelcom компаниясы менен Гүлнара Каримовага таандык Такиланд ЛТД холдингинин ортосундагы келишимдердин коррупцияны изилдөөдө. Лундер Wimpelcom холдингинин башчылыгынан ушул жылы жаз айларында кеткен. Бул ишкана Орусия, Италия, Канада, Украина, Кавказ, Борбор Азия чөлкөмүндө уюлдук операторлордун башында турат. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө. Украинанын мурунку юстиция министри Олена Лукаш 2014-жылы Киевдин Борбор аянтындагы атышууда 100дөн атышуун кишинин өлүмүнө алып келген териштирүү иши боюнча кармалды. Ирандын соода жана өнөр жай министри Американын символдоштурулган жана АКШда өндүрүлгөн эң эл керектөөчү товарлардын кирүүсүнө тыюу салынды. Барак Обама Синай жарым аралында кыйраган А-321 учагында теракт болушу мүмкүн. Британия бийлиги Шарм-эль-Шейхтен өз жарандарын эвакуациялоо иштерин баштады. Украинанын мурунку юстиция министри Олена Лукаш 2014-жылы Киевдин Борбор аянтындагы атышууда 100дөн
атышуу кишинин өлүмүнө алып келген териштирүү иши боюнча кармалды. Ал башкы прокуратурага күбө катары көрсөтмө берүү үчүн өз эрки менен келгенин жана ага эч кандай кысым болбогонун билдирди. 2014-жылдын февралында Киев майданында өткөн нааразычылык акцияларда ок атышуулар ал кездеги президент Виктор Януковичти кызматтан таштап кетүүсүнө алып келген. Ирандын соода жана өнөр жай министри Мохаммад Реза Нимазде Американын символдоштурулган жана АКШда өндүрүлгөн эл керектөөчү товарлардын кирүүсүнө тыюу салынат деген чечим чыгарды. Бул чечимин ал Ирандагы менчик чөрөлөргө тоскоол болбойт деп айтты. Буйрук Ирандын лидерлерине тийиштүү мунай кирешесинен көз каранды болбогон өз алдынча иштеп каршылык көрсөтө алган экономиканы түптөө жөнүндөгү чакырыктарына жакын. Иран жетекчилиги ядролук келишимге жетишкенден кийин АКШнын таасири өсүп кетерин айтып, аны алдын алуу эскерип жатат. Америка президенти Барак Обама Синай жарым аралында кыйраган А-321 учагында теракт болушу мүмкүн. Ал окуяга АКШ өтө олуттуу карап, кырсыкты өз алдынча иликтөөгө алдында CBS каналында билдиришти. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнст Кошмо Штаттар аба кырсыгы боюнча бир жактуу жыйынтык чыгара элек, бирок ачык түрдө жарыялаганда маалыматтарга таянып, өзгөчө ага жоопкерчиликти кимдер алганын карап, террорчулар бул окуяга катышы бар болгонун четке какпайбыз деп маалымдады. Москвада бул билдирүүлөр боюнча Америка теракт болгон деп айтып, бирок териштирген маалыматтарын ачыктабайт деп нааразы. Азыркы учурда Египет бийлиги менен Орусия учагын кыйроосу боюнча расмий жыйынтыгын чыгара элек. Британия бийлиги Шарм-эль-Шейхтен өз жарандарын эвакуациялоо иштерин баштады. Жүргүнчүлөрдүн жүктөрү башка рейстер менен келет деп коопсуздук чараларын көрүүдө. Азыркы тапта Египет аэропортунда эс алууда жүргөн миңдеген Британия жарандары кете албай турган учур. Буга чейин Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон Когалым авиа компаниясынын А-321 учагы атайын жардылган деген божомолдорун айткан. Даунинг-стриттин өкүлү Шарм-эль-Шейхке уча турган рейстер кайрадан өзүнүн угуна түшөрүн чиновниктер чечти деп билдирди. Биздин алгачкы максатыбыз мекендештерибиз аман-эсен өлкөсүнө кайтып келүүсү деп айтты Дэвид Кэмерон. Премьер-министр бул маселеде Египет президенти Абдель Фаттах Аль-Сиси коопсуздук боюнча көмөк көрсөтөрүн белгилеп кетти. Акыркы жаңылык Лондондо Юнус Эмре атындагы Түрк маданият борборунда 4-чү эл аралык ачык Евразия жана Орто Азия 2015 китеп форуму жана адабият фестивалю өтүүдө. Бул жерде кыргыз жазуучулардын чыгармалары көрсөтүлүп, Казат Ахматовдун эскерүү кечеси жана бир канча сыйлыктарына ээ болгон Архат китебинин презентациясы болот деп кыргыз элчилигинен билдиришти. Иш-чаранын максаты жергиликтүү британ жазуучуларынын эксперттери жана массалык маалымат каражаттарын Борбор Азиянын жазуучуларынын чыгармалары менен тааныштыруу. Ачык Евразия жана Орто Азия 2015 фестиваль алгач 2012-жылы Кыргызстанда болуп өткөн. Иш-чара Кембридж университетинде жайгашкан BBC телеканалынын офисинде да өтөт. Бул бүгүнкү акыркы жаңылык болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жакшы калыңыздар.